Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн октябрь окуяларына 1 жыл толуп отурат. Бийликтин алмашуусуна алып келген бул окуядан 1 жылдан соң кандай өзгөрүүлөр болду деген соол менен эл өкүлдөрүнө кайрылып көрмөкчүбүз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Негизи эле ушул бийликтин алмашуусуна алып келген октябрь окуяларына 1 жыл толуп отурат. Бул аралыкта эмне өзгөрүүлөр болду өлкөдө? Көп эле өзгөрүп атат болуш керек. Мындай элге карапайым элге көрүнүп атат болуш керек. Биз ошо карапайым элден сураш керек го, бизден эмес өзгөрүү жөнүндө. Негизи мындай өз максатына жетпи октябрь окуялары? Алан октябрь окуясынын максаты негизи эмне эле? Биз ошону да түшүнгөн жокпуз да негизи. Бирок деген азыркы убакытта биз 10 январда 20-жылы баарыбыз президенттик форма правлениени тандап алганбыз да. Азыр болсо президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич аракет кылып атат. Жакшы, иштери жакшы. Биздин баягы көп жылдан бери кылынбаган иштерди кылынып атпайбы? Негизи эле бийликтин алмашуусуна алып келген октябрь окуяларына 1 жыл толуп отурат. Бул аралыкта эмне өзгөрүүлөр болду ушу мамлекетте, өлкө ичинде? 1 жылда өзгөрүү жаратыш кыйын. Негизи шайлоолор өттү, жергиликтүү президенттик, конституция кабыл алынды. Экономикада жана пандемиянын кризисинен чыга элекпиз. Коомдук турмушта салыштырмалуу туруктуулук бар. Бул туруктуулук канчалык бекем экендиги 2 айдан кийин болуп турган парламенттик шайлоодо билинет да. Негизи октябрь окуясы өз максатына жетти. 1 жылда жетиш кыйын. Бирок кеткен бийликте, келген бийликте сабак алыш керек да. Ошо бийликтин алмашуусуна алып келген октябрь окуяларына 1 жыл толду да. Ушул аралыкта эмне өзгөрүүлөр болду? Революциянын болгону 1 жыл болду. Көп өзгөрүүлөр, көп кемчиликтер бар 1 жылдын ичинде. Бирок кандай гана күчтүү лидер келбесин 1 жылда оңдош кыйын. Бирок ошол эле учурда баягы кыргызда сөз бар, вазир жакшы, хан жакшы деп. Бүгүн кандай өзгөрүүлөр болбой атса, ийгиликке жетпей атса, шалакы министрлердин, иш билги эмес кадрлардын ошол мурунку каржыны соруп, каржыны туура эмес талкалап жаткан кадрлардан айрыла албай атканыбыздын белгиси десек болот да. Ошон үчүн биз бардык мамлекеттеги министрликтердин башына чыныгы профессионалдарды алып келип коюш керек деп эсептейм. Октябрь окуясы өз максатына жетти деп айтсак болобу? Өз максатына бүгүнкү күндө жете элек. Эл өзү баа берет. Балким кийинки наркы жылдардан максатына жетиши мүмкүн. Эч кандай бир экономикалык бийик өсүштөрдү байкалбайт. Айлык көтөрүлүп, же болбосо ишканалар курулуп, заводдор курулуп, миграциянын агымы токтоп калды дегенге азырынча эрте. Ошондуктан бүгүн дагы деле бардык министрликтерге өзүнүн ишин билген адамдарды алып келүү кечеңдеп атат. Октябрь окуяларына 1 жыл толду. Ушул аралыкта эмне өзгөрүүлөр болду? Эмне өзгөрдү деген суроого мен 2 сөз менен жооп берем. Бийликтин көйнөгү өзгөрдү, элдин көйгөйү өзгөргөн жок. Башчы өзгөрдү, баш мыйзам өзгөрдү, баалар өзгөрдү. Башка эч нерсе өзгөргөн байкаган жок. Октябрь окуясы өз максатына жетти. Эртелик кылат, жетти деш эртелик кылат. Алгачкы кадамдары болуп атат, бирок алсыз, мындай аргасыз кадамдар гана болуп атат. Атак элдин мүдөөсү же элдин койгон талаптары ишке ашкан жокмун. Биринчи бул азыр эң чоң негизги элдин койгон талабы алдыда шайлоолор аркылуу аныкталат. Таза шайлоonu камсыз кылып бере алабы, камсыз кылып бере албайбы. Социалдык жактан, экономикалык жактан акталган жок. Ал эми саясий жактан бул шайлоо турат, алдыда ошол шайлоону кандай өткөрөт. Ошого карата баа берсе болот. Анан азырынча 1 жыл убакыт өттү. Негизинен 1 жылда бир топ реформаларды ишке ашырса болот болчу. Бирок тилекке каршы азыркы өкмөт чабалдык кылып реформаларды ишке ашырган жок. Атургай бааларды да көзөмөлдөй алган жок. Мен азыр эчтеке деп айта албайм. 1 жыл убакыттын ичинде өзүңүздөр билесиздер, мамлекетте туруктуулук орундалды. Бардык бийлик бутуктары конституциянын негизинде өз жумуштарын аткарып атат. Жаңы мыйзам долбоору кабыл алынды, жаңы шайлоо. Мына жакында жаңы парламентти шайлап алабыз. Билесиздер, октябрдагы болгон бул төңкөрүш эмне себептен болгондугу, эмненин жыйынтыгынан болгонун билесиздер. Ошондой баягы мүчүлүштөрдү кетирбеш үчүн азыр жаңы мыйзам менен бир мандаттуу округдардан жана профессионалдык түрдө партиялардын шайлоосу болуп атат. Мен ойлойм, бул шайлоо өткөндөн кийин дагы
жыйынтык чыгуу менен бирге дагы стабилдүүлүк мамлекетте орнолот деген чоң ишеним бар, үмүт бар. Рахмат. Бул аралыкта эмне өзгөрүүлөр болду? Өзгөрүүлөр, жаңы конституция пайда болду. Жаңы иретинде шайлоо азыр мына болуп атат. Жаңы эмне болду? Экономика кулады. Негизи октябрь окуясы өз максатына жетти деп айтсак болобу? Жок, менимче жеткен жок. Себеби биз мындай талапты койгонбузда, негизи биринчи талап бул парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу. Негизи ушундай максат биринчи болгон. Андан кийин башка максат болуп калды да. Бул бийликти күчөтүү. Биздин президент ошол максатка жетти, менимче. А бирок добуш сатуулар дагы эле болуп атат. Дагы эле партиялар, дагы эле кээ бир талапкерлер президентке кирип макулдашып жүрүшөт. Дагы эле. Ошол эле адатта. Тилге каршы ушундай. Эмне өзгөрүү болду? Президент алмашты, башка. Негизи эле ушул октябрь окуясы максатына жетти деп айтсак болобу? Эми убакыт көрсөтөт, максатына жеткен жетпеген. Дагы убакыт бар го деп ойлойм. Аракет кылып атышат, жумуштарды аткарып атышат. Эми баарыбыздын эле оюбуз, тилеген максатыбыз, ниетибиз ошол жетсин, сөздөрүндө турушсун, ийгиликтер болсун, Кыргызстаныбыз өнсүн деген ойдобуз да. Алдыга койгон максаттары чоң, ошолор толук ишке аша элек. Эми буйруса 1 жыл болду. Болуп калат деген үмүттөбүз. Айрым эл өкүлдөрүнүн айтымында бул жыл аралыгында алгылыктуу деле иш жасалган жок дешүүдө. Ал эми айрымдары болсо, бул жыл аралыгындагы жасалган иштердин жыйынтыгын алдыдагы парламенттик шайлоо көрсөтмөкчү. А биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.